Саламатсыздарбы, урматтуу биздин кезекте турган жарандар. Өзүңүздөр билгендей, 10 февраль күнү бизде geek.kg порталынын сайтында тизмелер өзгөрүлгөн. Ал тизмелерди көрүш үчүн биринчиден geek.kg сайтына киресиздер. Ошол жерден катышуучулар дегенди басып, турак жай программасынын катышуучулар тизмесине киресиздер. Андан ылдый түшсөңүздөр, бул жакта тизмелер бар. Бишкек шаарын ачып, бул жакта тизме менен алган жарандарды көрсөңүздөр болот. Белгилей кетсек, бул жашыл менен белгиленген жарандар алган жарандар, сары менен белгиленгендер бул кайталап текшерүүдөн өтпөй алган жарандар. Ошондой эле ылдый түшсөңүздөр, бул жакта тизменин номерлери өзгөргөн. Бул жерде мына 95-ден кийин кайрадан 96-да турган жаран биринчи болуп эсептелинет. Ар бир жарандын өзүнүн убактысы жана сааты бар. Бул жакка өзгөртүү киргизгенге мүмкүн эмес. Ошондуктан ар бир жаран өзүнүн жеке кабинетине кирип, жеке номерин табып, жеке номери менен бул жактан өзүнүн очередин канчанчы болгонун көрүп алса болот. Бул жерде белгилей кетчү нерсе, бул жакта тизме бөлүнгөн. Тизмеде мурунку тизмеде Чүй жана Бишкек бир тизмеде болчу, жана Ош облусу жана Ош шаары бир тизмеде болчу. Бул жакта уже азыркы убакытта Чүй өзүнчө тизме менен кетет, Бишкек өзүнчө тизме менен кетет. Ошондой эле Ош облусу жана Ош шаары тоже өзүнчө тизме менен кетет. Андыктан ошол тизмеден, бул жактан мисалы бөлүнгөн тизмелерден региондордон өзүңүздү табыш үчүн өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кирип, жеке кабинетиңиздердеги жеке номер, менин өтүнмөлөрүм деген жерде сиздин жеке номериңиз болот. Ошол жеке номериңизди табып, бул жерден тизмеге кирип, ошол номерди бияктан поисковикке жазып туруп, ушул жерден таап алсаңыздар болот. Ар бир адамдын өзүнүн персоналдуу номери болот. Мына бул жакка мисалы 19279 номерин жазып, өзүңүздү мындай кылып таап алсаңыздар болот. Ошондой эле бул жакта туулган күн, туулган жыл менен дагы өзүңүздөрдү издеп тапсаңыздар болот. Урматтуу биздин жарандар, дагы белгилей кетчү нерсе, бул жакта тизме 13 январь күнү менен жаңыланган. 13 январьдан кийинки текшерүүдөн өтүп макулдук алган жарандардын тизмеси жакынкы убакытта жаңыланат.